саптык чоңдуктарга тиешелүү дагы бир тема айтып берейин. Мисалы сиз мондой текст жазып атасыз. Python тилинде тексттерди жалгыз тырмакча жана кош тырмакча тырмакчаларына алсак болот деп ушундай жазып атасыз. Анан монда жаздыңыз өзгөрмө. Аны иштетсеңиз монда ката чыгат да. Келиңиз ошо катаны көрсөтүп берейин. Мисалы мен көчүрүп алдым өзгөрмөнү. Буларды алып салайын. Мындай кылдык. Эми ошону жүгүртүп атам да. Жүгүртсөм мына syntax unterminated string literal деп атат да. Эмне үчүн мындай болушу мүмкүн? Анткени көрдүңүзбү, берде тырмакча бар. Биякта да тырмакча бар. Анын ортосуна дагы бирөө кетип атат да. Ошондо могу бөлүкчөсүн бул ашыкча, бул деген болбой калыптыр, бул тырмакчага алынбай калыптыр деп ката чыгарып атат да. Ошондуктан эгерде айтабыз, макул, мындай оңдоп көрсөкчү деп. Мындай оңдосок деле эмне атпайбы? Берде дагы бир жалгыз тырмакча жүрбөйбү? Ошону кандай болуп калат? Бул маселени чечүүнүн эки жолу бар. Экрандагы жолу мындай сол жакка жыгылып бараткан таякчаны көрдүңүзбү? Backslash. Ошол таякчаны могу символдордун алдыларына коюп койсок болот. Мына коюп койдук. Бул тырмакча кетти. Ошондо Python муну көрбөй калат да. Муну тырмакча деп эсептебей калат. Могу экөө бириккенде. Ал эми мондай кылып эки тырмакчага алып койсок. Анда берге таякчаны коюшубуз керек болот. Бул текстке кандай таасир тийгизет деген суроо жаралышы мүмкүн. Келе чыгарып көрөлү. Print консольга чыгарабыз. Чыгарып көрөлү. Жакшынакай эле иштеп атат. Таякчалар берде көрүнбөйт. Бул бир жол болчу. Экинчи жол бар. Баса бул дагы айтмакчы. Могул эле тексттер жардамы менен, могу таякчалардын жардамы менен биз табуляция символун жана жаңы сап символун колдонсок болот. Мисалы, могу жаңы сапка өткөрөбүз десек, тескери слэш n тамгасын жазып коебуз. Байкаңыздар. Мына Python тилинде мындай деп туруп, анан кийин бул жер болот деген кийинки сап болуп калды. Могу n деген new деген сөз, жаңы деген. Жаңы сапка өт деген сөз да. Эми биз айтабыз ушундай таякча, тескери слэш t деп койсок, бул табуляция символу. Көрдүңүзбү, мына табуляция коюп коет. Бул абдан керектүү таякчалар. Эми кайрадан могу маселе көтөлү. Башында бизде кандай маселе болот беле? Могу таякчалар жок дейли. Ушунда ката чыгып атат. Буну кантип оңдойбуз деген бар. Суроо бар. Ошондо биз берге 3 тырмакча, бияны 3 тырмакча кылып койсок, оңдолуп калат. Же болбосо так эле ушундай кылып жалгыз тырмакчадан 3-өнү коюп койсок, мында деле иштеп кетет. Негизи ушинтип бул экрандоо деп аталат. Screening деп аталат. Экранирование деп айтышат. Анан escape character деп айтылат англис тилинде. Мында жазылат. Escape character. Ошол термин менен издеп маалыматтагы кошумча тапсаңыздар болот. Азырынча саптык чоңдуктар боюнча ошо негиздери ошол. Дагы сабактар кийинки видеолордо уланат.